Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Силер менен Мирлан. Каякта десеңиздер, азыр биз Милуоки деген шаардабыз. Висконсин штат, Чикагодон 1 саат 15 мүнөттүк жол экен. Ушул жерде азыр экзамен болот. Өзүңөр билгендей биз CDL школада окудук. Fox Valley деген. Эмне дейм? Негизи Америкага келгенде башында доставкада иштедик, таксиде иштедик. Анан эми көп жаңылыктарды ачпайлы деп ошол Американы придумывать этпей эле ошол трактыда көрөйлү деп чечтик. Себеби дегенде эми бул жерде албетте бизнес кылсаң абдан сонун болот, бирок бизнес кылыш үчүн да каражат керек. Анан ошол себептен биз баягы Американы нөлдөн багындыралы дегендерденбиз да, ошол себептен биз баягы акырындык менен баардыгы өз жолу менен кетип атат деп ишенем. Биз пермит деп коет. Пермитти биринчи Иллинойс штаты Чикагодон алганбыз. Ал жерде өзүңөр билесиңер, англисче теория тапшырасың, экзамен, тест. Эч кандай проблемасы жок. Тапшырып алганбыз. Ал жерден пермитти алып туруп, анан ошо биздин кыргыздардын ачкан CDL школасы Fox Valley CDL School деген бар. Өзүңөр билгендей ошол школага келип окуп аяктадык. Баш аягы окуган күндөрүмдү эсептесем бир 2 жума болот экен. А так биз иштеп, анан выходной күндөрдө иштеп, ошол себептен мындай биринчи күндөн 4-күнгө чейин окуп, анан калган 3 күн иштеп, ошентип жүрүп 3 жумага созулуп кетти. Келген күндөрдү эсептесем ошо 2 жума экен да. Анан кээ бир балдар ушундай тез бүтүрөт экен, кээ бирөө 1 ай окугандар бар экен, ар кандай да. Экзаменден кулап калганы бар, шыр өтүп кеткени бар. Ал силердин канчалык деңгээлде даярданганыңардан зависит этет. Экинчиден пешене деп коебу, ошо пешенеден укмуш даярданып келип деле кулап калсаң ал деле мүмкүн. Себеби дегенде бул жерде эч кандай мындай Америкада мейли эми өткөрүп коеюн деген тема жок да. Бир ошибка кетирдиңби, ошол ошибка кечиримсизби, анда сени кулатат да строго. Анан муну унутуп калдың, тыйын унутуп калдың деп экзамен учурунда айтпайт. Сен өзүң айтышың керек. Анан эгер бүттүм десең, анан айтат да, мен уже экзаменди бүтүрдүм, баардыгын айтып бердим депчи. Мисалы мына могу жерден силерге көрсөтүп кетейин. Бул эми жөн эле токтоп турган трактар. Мисалы ушул трактын маңдайынан баштап сол жак кабинага, оң жак кабинага капотту ачып, ичиндеги болгон эмнелер бар полный айтып берип, андан тышкары ортосуна өтөсүңөр, ортосунда андан кийин трейлер бар. Ошо в общем полный тракт айтып берип, анан ичин инкап деп коет, airbag, инкап inspection, airbag деп коет, ичине отуруп, аны дагы баарын демонстрация кылып көрсөтүп, андан кийин парковкага келип, парковканы тапшырып, андан кийин вождение кылып, вождение тапшыргандан кийин гана ошол экзаменатор сени мындай сен без ошибки, эч кандай катасыз тапшырган болсоң, анан сага CDL алганга уруксат берет. Ошол себептен эмне демекчимин? Өнүккөн мамлекеттерде баардыгы жазылган да. Өзүнүн мындай мыйзамдары бар, ошол мыйзамдары иштейт. Болбосо мисалы бирөө келип $1000 берип же $2000 бере коюп экзаменден өтүп берип койчу же минтип койчу, өткөрүп койчу деген темалар жок да, туугандар. Анан эмне дейм дагы? Азыр мен эрте келип, бир аз бияка азыр машиналар келсе даярданып, бир аз экзаменге чейин даярданабыз. Ошону күтүп атам. Мен полный эле даярмын, бирок
бир гана Кудайдан бир нерсе болуп кетип эле а так өзүм мындай волноваться этип андайым деле жок. Ошол анан траковый компаниялар боюнча айта кетсем, өзүңөр билгендей траковый компаниялар көп. Анан өзүм мындай ниет кылып жүргөм, ушундай жаңы компания, эч кандай бир элге таанымал эмес ушундай чакан бир компания болсо депчи. Анан бир нече компаниялардан сунуштар болду. Эми аттарын айтпай эле коеюн. Ушундай сотрудничество боюнча бизге келип иште деген боюнча. Анан өзүмдүн досум жаңы компания ачып атат. Бул бир 2-3 ай мурун эле сүйлөшүлүп койгон. Предварительночу. Анан, конечно, сидел школага дагы окуганга каражат керек. Анан менде кандайдыр бир себептер менен ошо каражат дагы топтогонго мүмкүнчүлүк болбоду. Себеби дегенде по семейным обстоятельствам деп коебу, билесиңер, топтолгон акчалардын баары эле жакка кетет, бияка кетет. Өзүнүн ордулары табылып, анан мындай карасам сидел школага окуй турган учур келип калганда, ошол компаниянын представительдери мага жардам берди. Бул абдан жакшы нерсе. Анан экинчиден ошол компания, эми пока айтпай турайын названиясын, ошол компания биротоло ишке кирип, анан биз ошол компанияны мындайча айтканда жаңы ачылган компанияга жаңы адамдар болуп кирип, анан иштеп баштайбыз. Албетте ал компания боюнча силерге дагы кийин учуру келгенде айтам, белгилейм, сунуштайм дегендей. Бардыңарга, башка компанияларга эмне дейм, ошол мага предложение кылган компанияларга абдан ыраазымын. Себеби дегенде мен ичимен да болсо, бир аз да болсо мындай эме болуп калдым да, мындай жылуу сезимдер болуп, мен дагы ушундай кичинекейдей кылган бир эмгегим бааланыптыр да деген бир ойго келип калдым. Ошол компанияларда эле балким иштешип калабыз в будущем, ким билет. Бирок аларга дагы чоң рахмат. Ошол баардыгыңарга ийгилик. Мага болсо удачи деп койчу эле. Давайте.